ошол 9 күндөй жок болдук. Бизде биринчиден бул компания тарабынан чакыруу болду, Казакстан тарабынан чакыруу болду. И вообще толтура өздөрүнүн аябай күчтүү звездалары бар, өтө күчтүү лидерлер бар. Бирок ага карабастан Мимин менен Мирлан экөөбүздү чакырды да. Биздин билимибизге ишенип, биздин ошол ишти алып барып атканыбызга ишенип, бизди да казактарды дагы еще больше ойготкула деп чакырды. Хотя биз ойготкон барды өзүбүз ойгоп дедик да. Еще больше сөйлөдүк. Биз албетте мындай сонун темалар менен чыктык. Аябай благодарный болуп, аябай жанагындай рахматтарын айтып бизге кийин канча келип суроо менен келатсыздар. Бирок чын-чынына келгенде Казакстан азыр аябай катуу иштеп аткан кез экен да. Казакстанда өтө чоң статустар бар да. Айыл жергелеринен да келишти да. Именно вот айыл жергелерине жашап, бирок рубиновый директор бар группаларга тарап го, чыгып чектеп алып атканыч, это за короткое время. И Астанада канча чествование болду. Алматыда болду, ар жерде болду. Бирок ошол жерде келгендердин арасынан канчасы ошол званиялар жагаптыр. И жаш эле кыз уже футбол кересине киргизип, ошо элитный директор статусун жагаптыр да. Хотя көбүнчө даже сиздер золотой директорду элестетип алып коркушуңуздар мүмкүн да. Золотой бул сиздер үчүн космос болушу мүмкүн да. Ал жерде просто так интернеттен жакшы достошуп иштеп аткан кыздар ушундай чоң статустар жаап атат. Деги сиздер интервьюларды көрүп атасыздар, ким көрүп атат интервьюларды? Кто тизмени? Постоянно көрүп атасыздар. Ал жерден постоянно фишкаларды алып атасыздар. Постоянно полностью мындай айтканда толчок болуп атат. Эми мен сиздерге эмнени айтамын? Азыр ал нерселерди кайталабаймын. Только сиздерге айта турган нерсе, мынакей бизде уже жаз келип атат. Жаз келип баардык шартларын чечишип, уже баардыгы өзүнүн уход кылууга өтүшөт, уход кылууга өтүшөт жана уже мындай жаңы жылдын энергетикасын помните, мен буга чейин айтканмын. Именно ошол жаңы жыл башталганда адам эмне дейт? Мен болду, мен иштеймин, мен өсөмүн, жашоомду башынан баштаймын деп өзү сөз берет. Именно жаңы жылда, мартта айтпайт ал нерсени, июньда айтпайт, сентябрда айтпайт. Именно жаңы жылда айтат. Себеби бул жаңы жылдын өз энергетикасы бар. Биз жаңы жылга кирдик да. Бардыгыбыздын башыбыздан карантин өттү, жаман күндөр өттү. Ошол убакта тойлорду сагындыгай, жанагы изоляцияда отурганда бул адам сыртка чыга албай калганда аябай баягындай экен да, мындай жаман экен да. Бул нерсечи эркиңден ажырап койгон өтө жаман нерсе экен да. Ошол нерсени көрдүк. Лучше мен иштегеним жакшы эле дедиңиздер, лучше тойго барганым жакшы эле, лучше көчөдө жүргөнүм жакшы эле дедиңиздер да. Мынакей свободага чыктыңыздар, свободасыздар. Ладно, буга чейин баягыдай настроение болду, сизде чемоданное настроение деп коюп, кандай мол, деме келерсиң, жаңы жыл келерсиң, эски жыл кете берсин, жаңы жылдан баштайм дедиңиздер. Жаңы жыл келди, все. Уже эмне кылабыз? Өзүбүздү колубузга алабыз. Бул нерсе менен кайталай берем, эч кандай секрет жок да деген качество менен количество. Бул деген жолугушуулардын саны жана презентациялардын саны. Канчалык көп жолугушуу өткөрсөңүздөр, канчалык көп офиске келсеңиздер, канчалык маячокторго түшүндүрсөңүздөр, канчалык звонок кылсаңыздар, канчалык WhatsApp-та сүйлөшүп жатсаңыздар, бул сиздерди эмнеге алып келет? Конечно, бул чоң статустар